Өспүрүм жашыңызда айыстын келиши болжол менен 4 күн, 5 күн жана көп келчү. Ал эми 30 жаштан өткөндөн кийин айыстын келиши аз күн болуп калат. 2 күн, 3 күн жана аз келет. Орусча айтканда скудный деп коет. Эгер сиздин анамнезиңиз таза, мисалы үчүн сиз турмушка чыккан эмессиз 30 жашка чейин, андан кийин гана сиз жаңыдан турмушка тийип, балалуу болгуңуз келип турса, бирок тилекке каршы боюңуз болбой жатат. Ал эми гинекологиялык бир тесттериңиздин баардыгы жакшы чыгып атат да. Ошол момент сиз ойлоносуз, эмне үчүн менин боюмда болбой жатат деп. Эгер башта айткандай эле айыз жөнүндө ошондой көрүнүш болсо, демек эндометрийдин жоондугу бир аз жукарып калыптыр да. Себеби дегенде баягы матка кандай ойлойт, эгер мени колдонбосо анда менин керегим жок экен деп анан кийин эс алып баштайт да. Ошондуктан сиздер эндометрийдин толщинасын кандай болду экен деп сөзсүз түрдө ушул пунктту байкап коюңуздар.